музыкага бир мамилеңиз бар экенин билебиз да. Бир жолу музыкалык аспапта ойноп атканыңызды көрүп калдык, бир жолу баягы жандуу менен ырдаганыңызды жана соц тармактардан чыгып калып атпайбы? Мындай аскер кызматында иштеген адамдар да аябай мындай аз болуш керек мындай. Искусство, музыка адамдын айтып атам жанында жүргөн бул спутник. Музыканы сүйбөгөн адам жок болуш керек. Азыр мына баары эле эмне ырдап атат, бул кызматта жүрөт деген сөздөр менен. Өзүң карасаң, кечинде барып үйүндө кыңкылдап сугарып атат. Сугарбаса да бир Рыспай Абдыкадыровдун музыкасынын ичинен кыңкылдап ырдап жүрөт. Тигинде барса да музыка угуп алып иш кылып аткандарын көрөсүң. Ал болбой эле жанагындай мен музыка андай деген болбойт. Музыка эч ким уялбаш керек. Бул музыка деген музыка умтулуу, музыканы уга билүү, музыканы ырдай билүү, музыканы жаттай билүү. Бул адамдын керемет, адамга жаралган керемет, бул Кудай тараптан берген жакшы да. Мисалы мен могу таланттуу музыканттарга абдан кызыгам да, абдан ушуларга жанагындай орусча айткандай абдан завидую да. Абсолюттук музыкалык слух деген бул түшүнүк бар. Ошол адамдын баарына бериле бербейт ал. Чанда адамдын бир 100% десек, ошонун бир 10-15% абсолюттук музыкалык слухтары бар. Алар эгерде ошону тандап билип музыкант кылсаң, алар абдан чеберчил музыканттар болот. Композиторлор ошонун ичинен чыгат, абдан чоң артисттер ошондон чыгышы мүмкүн да. А вот калгандары анча-мынча бар, абсолюттук музыкалык слуху жетпесе дагы, бирок музыканы жакшы көргөндөр, музыканы ырдай билгендер бар. Мен өзүмдө абсолюттук музыкалык слухум бар деп айта албайм. Мен үй билемде бизде бирөө эле бар болуш керек, бир экөөнүн эле. Бир уулум да бар. Ал музыкант эмес бирок анын ырдаганын көрүп, музыка четкенин көрүп бир айтты эле, бунда абсолюттук музыкалык слуху бар экен. Ушу музыкант болсо чоң чеберчиликке жетмек экен деп айтты эле. Анан келинчегим да бар. Музыкальный слуху абдан күчтүү слуху бар. Мен болсо музыканы жакшы көрөм. Мектепте жүргөндө эле кыңылдап ырдачу элек, конкурстарга катышчу элек, хорго туруп алып ырдачу эле бизде. Ошондон эле билем. Бизде айылда музыкалык мектеп болбой калды да. Азыр музыкалык мектеп болбогон аз келгенде музыкадан түшүнүгү бар, ошону бизге сабак бериле турган мугалим да болбоду да бизде. Бизге мугалимдер бар эле, ал өзү эптеп чертчү эле, бирок музыкадан грамота берип, жанагындай нотаны үйрөткөн эч ким болбоду да. Болбосо айылда канча деген таланттар бар. Ошону убагында берип калса, алардан чоң музыканттар чыкмак. Анын убагында билим албай калса, нотаны билбей калса, кыңылдап ырдап жүрөт, эми ырчыга жарайт, бирок чоң композитор болуп чыга албайт алар. Тетиги 11 жылгага чой теркечим баштагын. Атак музыканы ар бир адам чертиш керек. Музыкага түшүнүгү жок, музыкалык слуху жок адам, андай адамдарды көрөм, чанда көрөм. Бир ырдаса, мондай бир нота менен түп чилеге берет да, бир линейка болуп. Андай адамдар бар. Жана орустар айткандай, медведь на ухо наступил дегендер бар. Бирок абдан несчастный адамга да ойлойм алардычы. Кудай музыкалык талантты берген адамдар Кудайдын сүйүктүү адамдары деп эсептейм. Төкмөлүк өнөрдү кандай багат? Эми төкмөлүк бул Кыргызда, Казакта бул Кудайдын бир кудурети да. Бир Кудай колдобосо, Кудайдын ушундай берген таланты болбосо төкмөлүк, жаттап эч ким төкмөлүк кыла албайт. Буга өзүнчөлүк Кудай берген. Анан биздин азыркы жаш акындар бар, илгерки акындар, Осмонкул, Алымкул деген эстебес. Ой, көп акындар чыкпады. Токтогул дегенде бул эмне деген? Бул Кудайдын сүйүктүү адамдары болуш керек. Мына азыр жакшы келип атат, Алы келип атат, жанагындай Алы Туткучев деген жана жаш акындар келип атат, ошол эки улуу акындардын жолун жолдоп. Мен абдан урматтайм аларды. Булардын ичинде абдан акыл эси тунук болгон, кандайдыр бир Кудай колдогон, кудурети күчтүү адамдар арасындачы. Мына ошолорду биз колдой билишибиз керек да. Алар биздин жана эмелерде булар. Коомдун ичинде болгон абдан бир күлүк аттар болот го. Сулуу күлүк аттар, аргымактар. Ошол коомдун ичинде аргымактар да булар. Анан эми музыка жагынан искусствону бул адамдын маданияты. Маданият чөйрөсү бар, анан адамдын өзү маданиятка кызыгуу, маданияттуулугу деген сөз бар.
Ошо маданияттуу болуш үчүн жалаң эле билим жетишсиз ал.